Москва шаарынын тургундары Казакстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Парламент башкы прокурорлукка Максат Асаналиевдин талапкерлигин жактырды. Башкы прокурорлук кызматка Ош облусунун прокурору болуп иштеп келген Максат Асаналиевдин талапкерлигин жактырды. Бүгүн 5-июнда жогорку кеңештин депутаттары Максат Асаналиевдин талапкерлигин карап, аны башкы прокурор кызматына дайындоого макулдук берди. Буга чейин өлкө башчы Садыр Жапаров башкы прокурорлукка Максат Асаналиевдин талапкерлигин сунуштап, жогорку кеңештен макулдук алууга киргизген. Айта кетсек, башкы прокурор Курманкул Зулушев 3-июнда отставкага кеткен. Анын кетишин 4-июнда жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети колдоп берген. Булак Супер Кежи. Тажикстанда бир түндө 2 үй бүлөдөн 6 адам киши колдуу болгон окуя иликтенүүдө. Тажикстанда тартип коргоо органдары 2 үй бүлөдөн бир түндө 6 адам киши колдуу болгон окуяны иликтеп жатканын 4-июнда Азаттыктын тажик кызматы жазды. Окуя Сооде облусуна караштуу Канибадам шаарынын аймагындагы Санжит-Зорж кыштагында 29 майга караган түнү болгону. Бир үй бүлө тажик улутундагылар, экинчиси этникалык кыргыздар экени чоо жайы боюнча расмий маалымат бериле электиги кабарланды. Азоди радиосунун маалыматына караганда, тажик үй бүлөдөн 38 жаштагы келин жана анын 17 жана 14 жаштагы 2 окуучу уулу каза болду. Туугандары үчөө тең күч колдонулуп өлтүрүлгөнүн айтып беришти. Келин айылдык ооруканада медайым болуп иштечү, күйөөсү Орусияда миграцияда. Кыргыз үй бүлөдөн киши колдуу болгондор 54 жаштагы аял, 47 жаштагы иниси жана анын 46 жаштагы жубайы. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Каргашалуу түнү жубайлардын 3 баласы да ошол жерде болгону, алар аман калганы кабарланды. Айылдаштарынын айтымында, бул үй бүлөнүн жакын туугандарынын баары Кыргызстанда жашайт. 54 жаштагы Зулхо Ибрахимова Санжит-Зор кыштагындагы орто мектепте директордун орун басары болуп иштегени белгилүү болду. Бул мектепте этникалык кыргыздардын балдары билим алышат. Тартип коргоо органдары расмий маалымат бере элек. Азотиге маркумдун жакындары айтып беришкендей, алардын үйүнөн акча жана башка баалуу буюмдар жоголду. Анан мурдараак Канибадамдын башка кыштактарында да белгисиз жагдайда бир нече адам өлтүрүлгөн. Соңку окуяга ошол эле кылмышкерлердин тиешеси барбы же жокпу белгисиз. Милиция акыркы 3 айда эле Канибадамда кеминде 4 үй бүлөдө адамдар киши колдуу болгону тууралуу маалымат тараткан. Бул кылмыштардын баарынын чоо жайы белгисиз. Ал эми кылмышкерлер боштондукта жүрөт деп билдирди Азоди. Булак Азаттык. Ташкентте ушунча үйдүн арасында мен эле сулуумун деген кыз камалды. Коңшу Өзбекстандын Ташкент шаарында аймактардан келген адамдарды кемсинтип сүйлөгөн 21 жаштагы кыз 15 суткага камакка алынды. Бул тууралуу Өзбекстандын жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык, ал Ташкенттеги көчөлөрдүн биринде кетип бара жатып, аймактардагы адамдарды кемсинтип сүйлөгөн сөзүн соц тармактагы баракчасына жүктөгөн. Ташкентке аймактардан ушундай адамдар келбесе, балким биз бактылуу жашамакпыз. Башыбыз оорубайт беле. Карачы, ушунча үйдүн арасында мен жалгыз сулуумун деген кыз видеодо.
Сотто кыз Локомотив паркына андан кийин адамдар көп болгон Сеул Мун соода аймагына барганын айткан. Ал бул кылганына өкүнүп жатканын айтып, кечирим сураган. Сот аны административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин майда бейбаштык боюнча күнөөлүү деп таап, 15 суткага камакка алуу чечимин чыгарган. Өз кезегинде кыздын атасы кыздын жаңылышты кетиргенин айтып, жубайы экөө да аймактардан экенин кошумчалаган. Булак Супер KG. Ош шаарында Мончонун суу казаны жарылып, 7 адам жаракат алды. 5-июнда Ош шаарынын Көкүмбий көчөсүндө жайгашкан жеке менчик Байкөл Мончосунун суу казаны жарылып, өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирип, андан 7 адам жабыркаган, тез жардам менен ооруканага жеткирилгенин кабарлады. Мончодон чыккан өрттө жүрөгө бир бөлүм тартылган. Кырсыктын себеби жана жаракат алгандардын абалы айтыла элек. Булак Азаттык. Джо Байден Мексика аркылуу АКШга келген мигранттарга башпаанек берүүгө тыюу салды. Мексика менен чек араны мыйзамсыз кесип өткөндөргө АКШда убактылуу башпаанек берүүгө тыюу салынды. Бул туурасында чет элдик басылмалар кабарлады. Маалымдалгандай, 4-июнда Ак үйдүн сайтында жарыяланган билдирүүгө ылайык көрүлгөн чаралар Америкада мыйзамсыз жүргөндөрдү өлкөдөн чыгарууну жеңилдетет. Президенттик администрация бул убактылуу чара экендигин кошумчалаган. Бул чектөө түштүк чек арада келгендердин саны көбөйүп, учурдагыдай абал киргенде гана колдонулат. Мындай чара мигранттардын саны азайып, иммиграциялык операциялар эффектүүдө жүргүзүлө баштаганда токтотулат деп билдирген маалыматта. Ошондой эле башпаанек бербөө чечими кичинекей балдарга жана анын ата-энелерине адам сатуунун курмандыгы болгон жарандарга, мындан тышкары дарылануу үчүн бара жаткандарга колдонулбасы айтылат. Булак Супер KG. Словения Палестинаны мамлекет катары расмий тааныды. Словения парламенти Палестина мамлекетин таануу сунушун бир добуштан жактырды. Словения радиосу колго салуу алдында узак талкуу жүргөнүн маалымдады. Оппозициядагы Демократиялык партия Палестинаны таануу Хамас радикал тобун колдоого тете болорун билдирип, маселени референдумга алып чыгууну сунуш кылды. Парламент бул сунушту четке какты. Ошентип, Словения Палестинаны тааныган буунун 147 евро биримдиктин 10-чу өлкөсү болуп калды. 30 майда Словениянын өкмөтү Палестинанын эгемендигин тааныган. Тышкы иштер министри Таня Файон ошондо аны тарыхый кадам деп сыпаттаган. Израилдиктер жана палестиналыктар балдарын өз мамлекеттеринде бейпилдикте, бакубат жашоодо чоңойтууга укуктуу. Палестинаны таануу ошол эки өлкөнүн, эки элдин жанаша тынчтыкта жашоосу үчүн жападан жалгыз жол деп кошумчалаган министр. Словениянын тышкы саясий мекемеси Европанын башка өлкөлөрүндө ушундай кадам жасоого чакырды. 28-майда Испания, Норвегия жана Ирландия Палестина мамлекеттерин расмий таанышкан. Израилдин бийлиги бул чечимге катуу нааразычылыгын билдирген. Булак Азаттык.